Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Geçen günü Mэрияда шаар жетекчилиги менен Уна ассоциациясынын өкүлдөрү ортосунда жолугушуу болду жана унаачылар маршруткалардагы жол киренин көтөрүүнү талап кылды. Алардын айтымында тарифтер 12-жылдан бери көтөрүлө элек. Мурда жол кирени кымбаттатууга антимонополия комитети тыюу салып келген. 17-жылдан бери болсо андай чектөө жок. Өлкөдөгү орто айлык азыр 18 000 сомдун тегерегинде. Адам маршруткага күнүнө 2 жолу түшсө, бир айда 600 сом коротот. Бул айлыктын 3%. Европанын борбору Прагада автобуска бир түшүү 1 евронун тегерегинде турат. Орто айлык болсо 1000 евро. Ошондо 30 евродагы же 60 евро 2 жол түшсө 4-5% болот айлыктын. Бирок Прагада бир алынган билет менен бир автобустан башка автобуска же метро менен трамвайга түшүп кетерсе болот. Пандемияга чейин Бишкекте күнүнө 2000 маршрутка иштечү. Алар бир күндө 1 миллион адамды тейлейт. Демек, күнүнө 10 миллион, айына 300 миллион сом чогултат. Айдоочуларга ортодон 2 эсе көп. Айына 35 000 сомдон төлөсө жана ар бир бусикте 3 адам иштесе, 6 000 айдоочунун маянасына чогулган 300 миллиондон 20 гана миллиону кетет. Бусиктердин ээлери миллиондогон киреше табат, бирок алдыга кембагал айдоочуларды чыгарат. Налог ар кандай эмелерди мамлекетке төлөп бератабыз мыйзам чегинде. Бизде эч кандай эмес жок. Эми пандемияда биз да кыйналдык. Кыйналмак түгүл, ар кандай жолдор менен президентке чейин чыкканбыз. Монда биз кыйналып кеттик, кредиттерибиз бар. Мисалы мен өзүм жеке 4 жыл мурун машина алгам, спринтер. Кредитимди төлөй албайм, мына кече жакында бирөөнүн моюнуна илип бердим. Мен төлөй албагам уже. Анткени запчас кымбат, солярка кымбат, тамак аш кымбат, баардык нерсе кымбаттады. Geçenki жыйынга Бишкектин вице-мэри Азизбек Алымкулов жана шаардык кеңештин спикери Жаныбек Абиров да катышты. Ишташтоого даяр унаа кызматкерлеринин талаптарын көргөн уккандан соң эми алар унаа тармагында тартип орнотор. Алымкулов кечээ күнү жол киренин көтөрүү адамгерчиликке жатпайт. Пандемиядан унаа кызматкерлери эле эмес, жапа чеккен башкалар да болду. Автобуска түшкөндөр да кыйналууда деди. Уважаемые перевозчики, вот вы говорите... Урматтуу унаа кызматкерлери, силер элдин кызыкчылыгын ойлош керек дейсиңер. Макул, бирок 40 ишкана биригип тарифти көтөрүп шаарда жашаган 1 миллион адамга зыян келтиргени жатпайсыңарбы? Ошондойбу? Мен жөн эле түшүнгүм келет. Ушинтип иштейлиби? Бизге башка да арыздар менен кайрылуулар көп келет. Азыркы тариф кымбат деп. 5 балалуу үй бүлөлөр бар. Алар баары күнүгө маршрутка менен жүрөт. Высокий для них. Там 5 детей, говорит, семья. Каждый день ездим. Маселени ошол маршруткаларга ээлик кылган компаниялар менен ортомчулар жаратууда. Алар бусиктерди айдоочуларга 2000 сомго ижарага берип, машина бузулса, аны айдоочулардын эсебинен оңдоттурууга аракеттенет. Башка да маселелер көп. Миллиондогон киреше таап жатып, жол кирени көтөрөбүз деген коом кызыкчылыгына каршы чыгуу. Бирок ошондой эле маселелер мисалга саламаттык сактоо тармагында дагы күч. Кыргыз Республикасынын өкмөтү коронавирус илдетине каршы аракеттерди көрүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигине жалпы 1 миллиард 248 миллион 232 554 сом, анын ичинде компенсациялык төлөмдөргө 376 миллион 601 150 сом бөлүнгөн. 2020 жылдын 20 ноябрына карата Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жогоруда акча каражаттар эсебинен 449 миллион 892 235 сом же 36% гана жумшалып, калган 798 миллион 340 390 сом пайдаланган эмес. Саламаттык сактоо министрлигине бөлүнгөн 1 миллиард сомдон ашык каражат жөн гана сейфти же банк эсебинде кыймылсыз жаткан жок да. Маршруткалардан чогулган миллиондор дагы унаа тармагын жакшыртууга эмес, бир уч байлардын кызыкчылыгына жумшалып жатат. Ошол эле учурда карапайым айдоочулар кредиттерин төлөй албайт. Жана ушунун баары биригип келип, шаардагы саясий абалга таасир тийгизет. Повышение тарифов транспорта и другие тарифные политики – это горкеңешевский, не мое. Унаа тарифтери жана деги эле тариф саясаты бул шаардык кеңештин иши, биздик эмес. Мэрия өз эрки менен бааны жогорулата албайт. Муну шаар кеңеши менен бирге чечиш керек. Айрым директорлор болсо макулдашпай туруп эле билдирүү жасап жиберишет.
Алар андай нерсенин баарын биз менен кеңешип жасаш керек. Анткени андай иштер шаардагы абалга саясий таасир берет. С нами. А то некоторые заявления, они влияют на политическую обстановку в городе. Негизгиси болсо, министрликтер менен ушундай ишкер ассоциациялардын кызыкчылыгы карапайым калк менен жалпы коомдун кызыкчылыгы да төп келбейт. Кеп ошондо саламат алыңыздар.